Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү коногубуз менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү биздин сыйлуу коногубуз Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы Билалидин Ажасайпиев. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Туткан орозуңуз кабыл болсун. Рахмат. Сизди биздин маекке чакырганыбыздын себеби телекөрүүчүлөрдөн суроолор келген, өзүңүз билесиз. Бул орозо айы да соңуна чыгып калды. Мына ошого байланыштуу битир садака боюнча суроолор келген. Анда алгачкы эле суроо, битир садаканын өкүмү кандай деген суроодон баштасак. Бисмиллахи рахмани рахим. Биринчиден бардык эл журтубузга Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы болсун. Экинчиден туткан орозоңуздарды, кылган кайыр ихсандарыңыздарды Алла Таалам кабыл кылган болсун. Бул ай bir сезон айыда сооптор 10 эседен баштап 700 эсеге чейин көбөйтүрө турган мезгил. Ошондуктан мына орозонун көбү кетип азы калды. Сүтүнү ичтик, эми каймагы калды да. Акыркы сааттарда турабыз, иншалла. Айтка жакындап калдык, 1-2 күн калды. Мына эми ушунун үчүн мен айтайын дегеним, садака деген өзү эки түрдүү болот да. Биринчиси важибия, Аллах Таалам тараптан өкүм болгон. Экинчиси нафилия. Бул важибияга, мисалы үчүн бай адамдарга зекет парыз болот, дыйканчыларга үшүр важип болот. Ал эми орозо туткан момун мусулмандарга садакатул фитр. Садакатул фитрдин өкүмү негизи байларга деп айтылат. Ал эми үрф адатта бизде ошол жаңы төрөлгөн балага чейин беришет. Бизде ошол үрф адатта киши башы канча болсо семьяда ошонун бардыгына садака фитр берилет да. Албетте үйдө ата, үйдүн кожоюну болгондуктан бардык ошол үй бүлө мүчөлөрүнө ата садака фитрлерин берет. Анан эми чоң балдары өздөрү иштеп акча таап калгандар алар өзү үчүн берет. Эгерде аялы бай боло турган болсо, аялы да өзүнүн акчасынан өзү үчүн берет деген китепте маселелер бар да. Ал эми ошол унутулуп калбаш үчүн атасы жалпы башка садака фитр берип койгон жакшы болот. Бунун өкүмү важип болот. Кош бойлуу аялдын ичиндеги баласына бериле, берилбейби? Негизи бул кош бойлуу аялдардын ичиндеги баласына берсе болот деп айтышат. Негизги маселеде төрөлгөн, ден соолугу жакшы төрөлгөн, мисалы үчүн ошол балдарына берилет да. Ал боюнда барга бербесе деле күнөөкөр болбойт. Битир садаканы орозо айтка чейин берүү керек, ушул боюнча дагы маалымат берип кетсеңиз. Эми фитр садаканы 30 күндүн ичинде берсе боло берет, алдын алачы, бирок эң бере турган күнү ошол айт намазга бара жатып, ошондо жолдогу баягы кедей кембагалдарга, тууган туушкандарга, баягы жетим жесирлерге ошол берген сообу көп болот да. Ошол таң аткандан баштап айт намазга чейин. Эгерде кимде ким садака фитрин бербеген болсо, анда бул муаллак деп коет, асылган бойдон тура берет. Качан берсе, анан орозосунун сообу көтөрүлөт дейт да. Мына ушундай. Битир садаканын шарттарына өтсөк, кимдер бериш керек? Мисалы, мусулман болуш керек, Фитр садаканы берүүчүлөрдүн шарты биринчиден мусулман болуш керек, экинчиден азат болуш керек, үчүнчүдөн акылдуу болуш керек, төртүнчүдөн ошол берген садакалары өз ордунда берилиш керек да. Кимдерге, мисалы үчүн шариятта масриф закат деп коет, 8 түрдүү адамдар бар, ошолорго берилиш керек да. Шарттары ушундай. Анан ошол садака фитрдин эмнеден бериш керек, аны дагы айтып беребиз. Кудай калса, кайсы нерселерден канча берилет, бул дагы белгиленген. Кийинки суроо ушул боюнча болмокчу. Ошол битир садаканын өлчөмдөрү эмнелерден берилет? Быйылкы 2021-деги өлчөмү кандай болду? Мисалы, кээ бир өсүмдүктөрдөн 1 килограмм 600 граммдан берилет да. Кээ бир өсүмдүктөрдөн 3 килограмм 200 граммдан берилет. Мисалы, алсак будай 25 сом. 1 килограмм 600 граммы ошондо 40 сомго барабар болуп калат экен. Бул биринчиси. Экинчиси мейиз. Мейиздин 1 килограмм 600 граммы бул 640 сом болот экен. Демек, момун мусулмандарга, кедейлерге пайда болсун деген адам үй бүлөсүндө мисалы 5 киши болсо
600 сомдан берсе 3000 сом берет да. Бул деген bir үй бүлөнүн bir топ эле күнгө тирикчилигине жардам болуп калат да. Андан кийинкиси мисалы ундан 54 сом, 1 килограмм 600 грамм. Андан кийингиси мисалы арпаныкы 20 сом экен. Анын 3 килограмм 200 граммы ошол 64 сомго барабар болуп калат экен да, кыскасы. Андан кийингиси эң акыркысы бул курма болот. Курманын 3 килограмм 200 граммы бизде 512 сомго туура келет. Мана ушул нерселерден. Анфаулил фукара деп келет да, зекетте да, үшүрдө да, фитрде дагы момун мусулмандарга пайдалуурагын берсин дейт. Мисалы зекетте кимдин 234 миң сом акчасы болсо, анын 40тан бири 2,5% 6 миң сомго жакын акча болот да. Эми мен алтын боюнча берем деген адам 234 миң сомго өлчөмдү жеткирем деп жүрө берсе, убакыт өтүп кетет. Момундарга пайда бериш керек. Ал эми күмүштөн бере турганбыз. Күмүштөн бир 20 миң, 30 миң акчаңыз болсо эле, ошонун 40тан бирини берип койсоңуз, күмүштүн өлчөмү тез жетет да. Ошол момундарга көбүрөөк пайда болот экен да. Ошон үчүн биздин динибиз байлар менен кедейлердин жүрөгүн байлап койгон. Ушундай мээрим айларында, рахмат төгүлүп турган айларда бардыгынын үйүндө жайыл дасторкон кеңири кененчилик болуп калыш үчүн Алла Таала ушундай фарз кылды да зекеттерди. Эми битир садака кимдерге берилет? Кимдерге берилет? Биринчиси мискин деп коет. Бул эчтекеси жок. Чын эле эчтекеси жокту мискин деп коет. Анан кийин кедей деп коет. Алар эми 1-2 күндүк оокаты бар, бирок нисапка тамагы жетпейт. Нисапка оокаты жетпейт да, ошолорго. Анан жолоочу, мусапырлар. Жолоочу мусапыр. Мисалы үчүн өзүндө үйүндө акчасы бар, бирок талаага келип, баягы акчасы королуп кеткен да. Анан дагы мункатиул хаж деп коет. Ажыга кетип атып, жол киресин жоготуп койгон. Же болбосо өмүр бою ошол медреселерде балдарды окутуп, ушундай бир Кудайдын жолунда жүргөн алымдар. Андан кийин ошо медреселерде окуп аткан окуучу талабаларга ошол алып барып берсе жакшыраак болот. Анан негизги нерсе өзүнүн жакын бир туугандарына берген жакшы болот. Жакын бир туугандарына дегенден максат, сиз эгерде мына менин фитрим десеңиз, алардын көңүлүнө бир аз ооруп калышы мүмкүн. Ошон үчүн айт күнү мына силерге айттык, мына силерге майрамдык деп берип коебуз, бирок жүрөгүңүздөн ошол Аллах көрүп турчу жүрөгүңүздөн фитримди бердим деп ниет кылып койсоңуз кабыл кыла берет. Орозодон кийинки кыла турган кошумча жанагы Шавал айындагы орозо туурасында кыскача маалымат берип кетсеңиз. Шавал айындагы орозо пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассалам айткан хадисинде кимде-ким 30 күндүк орозону кармап, андан кийин 6 күн Шавалдан орозо кармап берсе, бу кишиге Алла Таала 1 жылдык сооп жазылат деген да. Жазат деген. Ошонун үчүн мунун бир сыры бар экен. Кээ бир адамдар 30 күнгө канбай калат экен да. Ошолорго кандыруу үчүн дагы 6 күн кошуп коюптур. Кээ бир адамдар 30 күн тутуп, анан 1 жыл тутпайт экен да. 6 күн кармап койсо, алардын да сообу 1 жылга жетип калсын деген маани берилет экен. Анан кээ бир адамдар ошол иманан ва ихтисабан деп ошол 6 күндүк орозону тутуп коюу менен Кудайым берсе 1 жылдык соопко жетип калат. Бул пайгамбарыбыз айткан хадисинде келет. Рамазан айынан кийин эмнегедир адамдардын көпчүлүк ибадаттары бир аз солгундай баштайт. Демек биз орозодон кийин да кандай ибадаттарды аткара беришибиз керек? Эми орозодон кийин дагы бир ибадат бар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассаламдын ай сайын туткан 8 күндүк орозосу. Бул дүйшөмбү күнү, анан бейшемби күнү. Ушул 2 күн орозо кармап турсак, ден соолугубузга да жакшы болот. Анан 100 шейиттин сообу жазылат экен. Шейит деген бул сураксыз бейишке кирет деген сөз да. Аны пайгамбарыбыз хадисте айткан: "Ман ахия сүннати индал фасаду уммати фалаху ажру миати шахидин" деп. Үммөт бузулуп кеткен кезде менин бир сүннөтүмдү кармаган киши ошол 100 шейиттин сообун алат деген да. Алла Таалам ошол орозодо мына биз гыйбат кылгандан, күнөө иш кылгандан, бирөө менен урушкандан тыйылдыкпы? Эми ушул сыпатты, ушул мүнөздү, ахлакты өзүбүзгө алып, калган 1 жылыбызды улантсак, иншалла чоң бир ийгилик болот, Кудайым буйрса.
Рахмат, биздин көрсөтүүбүзгө келип, телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна канааттандырарлык жооп бергениңиз үчүн албетте ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат, бардыңыздар, саламат болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн коногу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын Үгүт Насаат бөлүмүнүн башчысы Билалидин Ажы Сайпиев болду. Биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.